سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде эртең жума берүүсү жана мен анын алып баруучусу Канатбек Матмаратов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстан жаштары бүгүн жана эртең деген темада бүгүн маек курмакчыбыз. Бүгүн биздин студияда мейманда Ахматов Темирлан Рыспаевич, педагог, тилчи, акын. Ассаламу алейкум, Темирлан. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Алгач Темирлан ушул Кыргызстан жаштары негизи эле жаштардын коомдо болгон орду кандай? Ошол жөнүндө сөз кылсак. Элхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алейхи сахаби ажмаин. Боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен жана эртеңки майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап, мисалы мына өзүңүздөргө белгилүү биздин баягы тарыхты ала турган болсок, азыркы күндү ала турган болсок, өтө чоң эмне мындай жаштар ичинде өзүңүздөр көрүп атасыздар, күнүмдүк коомдук жерлерде одан терс таасирлерин тийгизип аткан учурлар көп кездешет да. Мисал алып өтсөк, мисалы тамеки чегүү, насыбай атуу, арак ичүү, мисалы мектептерде, лицейлерде, колледждерде бул илдетке айланып бир салт болуп баратат да. Андыктан ушул баягы биздин педагогдор дагы өзүнүн баягы бир педагогикалык жактан педагогдорубуз, мугалимдер алган илимин аябай беришип атат. Бирок кандайдыр бир жагынан ала турган болсок, таасири тийбегендей да. Мисалы мына азыр көрүп атасыздар, азыр каникул болуп, жакында эле мектеп арасында конкурстарды уюштуруп, эмне кылса, ал жерде ошол эки мектеп кыздар менен кыздар, балдар менен балдар салгылашып, мушташып, алкышташып ушундай учурлар көп кездешет да. Анан мен ойлойм, буга бир баягы эң негизги тарбия бул пайгамбарыбыздын осуяттары жана ушул дин таануу сабактары абдан керек деп ойлойм да. Темирлан, эми ушул жаштар негизи эле кайсы мамлекетте болбосун, көпчүлүгүн жаштар, көпчүлүк калктын саны жаштар ээлемек. Анан кийин ушул жаштардын негизги ушул мамлекетке болгон пайдасы же зыяны тиет да, ушу жаштар аркылуу. Эми ушу жаштарды негизги ролу, коомдо болгон ролу, негизги пайдалуу ролу кандай болуш керек? Кандай жаатта жүрүш керек да? Негизги пайдалуу ролу бул маселен ушул сиз өзүңүз айткандай, көпчүлүгү жаштар түзөт да. Ошол жаштар, мен ойлойм, булардын ролу баягы азыркы мисалы илим талап кылып жүргөн, мисалы студенттерди алалы же болбосо окуучулар, булар баягы кандай бир ошол ролу илим менен гана алектенип, бул баягы бир убакытты туура пайдаланып, келечекте биздин мисалы айыл өкмөттөн тартып президентке чейин келе турган ушул жаштар да. Туура. Андыктан булар бир кандайдыр бир бардыгы деп айтканга алысмын. Айрымдарыбыз, биздин жаш бир туугандарыбыз убакытты бир уттуруп койгон учурлар көп кездешет да. Анан кийин баягы айрымдары кейип калган учурлар да бар, мисалы. Андыктан ушул баягы мен аларга ушул насаатым, ушул ар бир убакыт, пайгамбарыбыз айткандай, убакыт бул кылыч сыяктуу дейт го. Ансардай ошол баягы убакытты туура пайдалансак, мен ойлойм, ушул келечекте максатына, багытына жете алат деп. Андыктан ушул убакытты туура пайдаланышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Темирлан Рыспаевич, кандай бир сурооңуздар болсо ушул темада 49 90 79 телефондор аркылуу берсеңиздер болот. Темирлан, айтсаңыз, ушул Кыргызстан жаштарынын азыркы ошо сиз айткандай илимий же тарбиялык абалы кандай деңгээлде ушул Кыргызстанда? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул азыркы мисалы тарбия жаатын ала турган болсок, бул кээде жаштарга эле шылтап койгонго да болбойт да. Неге дегенде, жакында эле мен бир окуучум келип айтат, бир баланча бир агайга сабагына кирбейм дейт. Эмнеге деп суроо берсем, ал бизге сабак бергенде өзү мас дейт да. Өзү мас, анан балдарды тамекиге жиберет дейт, аракка жиберет дейт. Анан кийин мен ошол агай ошол сабакка кирбейм деп чечтим дейт. Карабайсызбы? Бул жерден баягы мен ошол
окутуучуларга дагы кайрылгым келет да. Неге дегенде биз ошол баягы мына көрдүңүзбү, ошол бала келип мисалы эмнеге десем ошол сабакты туура эмес берип атат, мас болуп калган дейт. Анан бизди аракка, тамекиге, башкага жиберет дейт. Көрдүңүзбү, бул жерден баягы бир өзүнүн кадыр баркын ошол окутуучу өзүнүн кадыр баркын канчалык деңгээлде түшүрдү аны өзү билет. Анан баягы ошол жаштарыбызга келечекте ошол өзү сабак берип аткандан кийин үлгү болгон ордуна ошентип баягы авторитетин түшүрүп же болбосо кадыр баркын түшүргөн учурлары да бар. Ошондуктан баягы өзүбүз биринчи таза болсок, анан кийин коомго дагы ушундай пайда, жакшы пайдалар тиет го деп ойлойм да. Андыктан ошол баягы окутуучуларга дагы мисалы мына билесиздер 8-март, жол 23-үн алалы бир канча кайсыл майрамдар болсо, ошол жерде дагы биздин окутуучуларыбыз да айрым ушундай одону бузган жанагындай терс көрүнүштөр көрүнөт да. Андыктан ушул нерселерди өзүбүз биринчи, мен мисалы өзүмдү бирөөгө көрсөтүш үчүн ошол жана сиз айткандай талаптарга жооп беришим керек. Өзүм ичпей, өзүм чекпей, насыбай атпай, арак сасыбай турсам, анда менен алып аткан, сабак алып аткан окуучулар дагы таасирленет. Андыктан ошол баягы бала туура берип атат. Көрдүңүзбү? Ошол негизинен мыйзам негизинде ошол агайларыбыз жооп бериш керек. Эми Темирлан, мына февраль айында 14-февраль сүйүү күнү деп майрамдашты. Анан мына жакында кече бир мурдагы күнү 23-февраль деп жаштар аянтта, борбордук аянтта же кафелерде, көпчелерде ушул көңүл ачуу ретинде чыгышты. Эми ошол ала келсек, ушул көбүнчөсү баягы майрамдашса, бирок майрамды кесип этип баягындай эле арак ичүү же никесиз байланыш же ушундай кызды бузуп кою деген фактылар көп кездешет. Эми ошол нерселерди жаштар өздөрү кайдан үйрөнүп ушул нерсени жасап жатышат же эч ким бул жака үйрөтпөй эле булар башка бир маданияттан, терс маданияттан алган таасириби? Бул мындай да, баягы мен жеке көз карашым биринчиден интернеттен алып атат. Азыр мына өзүңүз билесиз, массалык маалыматтар абдан кенен болуп калды. Радиодон, үн алгыдан, сын алгыдан же болбосо ушундай ошол нерселерди бизде азыр мисалы мындай нерсе бар. Биздин ата-энелерибиз эми 100% деп айтпайм, бирок бар, бир топ эле бар да. Бул жерде мындай бар. Маселен ошол ата-эне азыр баланын ички руханий дүйнөсү менен эсептешпей калды. Азыр ошол кыз баланын сырткы келбети менен эсептешип калды. Ошол баламдын жакшы соткасы болсо, баламдын жакшы сырткы кийими болсо, жакшы машинасы болсо, жана башка. Бул жерде анан ички руханий дүйнөсү менен эсептешпейт. Көрдүңүзбү? Анан ал ичинде эмнени алып келип атат? Сабакка барып атабы? Ошол убакытты, күндөрдү кандай өткүзүп атат? Кээ бир биздин ата-энелерибизде да күнөө бар. Кайдыгер карап койгон. Баягы маселен айыл жергесин элет ала турган болсок, бир кой же торпок жоголуп кетсе, түнү менен издейт ата-эне. Торпогу 10 000 сом эле, же болбосо коюм 5 000 сом эле депчи. Анан атасы келип сурайт да, кызым кайда депчи. Кызым кайда деп сураса, энеси жооп берип атат, Айнуранын үйүндө депчи. Ал бойго жетип калган кыз эмне кылып атат, башка кылып атат. Көрдүңүзбү? Баягы кыздар дагы ошол кичинекей мисалы кыздар балдарыбызга дагы бир катуу тартипти менен карабасак болбойт. Андыктан баягы биз мен айта турган ошол эмнем сырткы келбетине көз салбай, ушу ички руханий дүйнөсү менен дагы эсептешсек, эмне сабактарды алып келип атат, кандай эмне болуп. Ошол мисалы сабакта эле отурган кыз бала мисалы ата-энеси жардам берип, сабагын караган, күндөлүгүнө колун койгон ата-энелердин мисалы балдары өзгөчөлөнүп турат. Сырткы бетине, келбетине маани берген ата-энелердики такыр башкача. Даже кээ бир ата-энелерде мисалы күндөлүктө кол коюлган эмес. Ал эмне дегендик? Баласы менен кызын күндөлүгүн кандай билим алып келип атат, кандай баа алып атат, карабагандык бул. Эми демек ушу ата-энеси түздөн түз тарбия берүүчү, же терс тарбия, же оң тарбия берүүчү деп айттыңыз. Эми ата-энелер ушу кандай түрдө тарбияларды бериш керек? Туура тарбияны кандай түрдө бериш керек да? Мисалы ошол ата-энелер кечинде баары чогулат да, үйгө чогулат. Ошол чогулган убакта мисалы кандай балам, эмне кылып атасыңар, кандай жылыштар бар,
деп мисалы ошол кичекейине 1-класстан балким садиктен баштап ошол 11-класска чейин жакшы ошол фундамент күчтүү боло турган болсо, өзүңүз билесиз, мисалы фундамент жакшы боло турган болсо, үй дагы жакшы болот го, ошол сыңардай эле бала дагы ошондой. Ата-эненин мисалы биздин мисалы педагогдордун карамагында мисалы 5-6 саат, балким 7 саат болот. Андан кийин эмне үйгө кетип атпайбы? Ошол убакта ата-эне ошол балдары менен китептерин карап, күндөөлүктөрүн, тетрадь ручкаларын карап, эмнеси жетишип атат, эмнеси жетишпей атат, ошолордун баардыгын камсыз кылыш керек. Анан карабайсызбы, тарбия деген кандай. Анан кээде ушул ата-энелерибиз бар да, мисалы мугалимдерге эле жүктөп коет. Болду, мен башкасын бердим, башка кылдым, силер карайсыңар депчи. Андай кылган болбойт. Биз ошол колдон келишинче бизге келгенден кийин биз ошол билимди бергенге аракет кылабыз. Андан кийин кеткенден кийинкилери дагы ата-эне дагы чоң жардам бериш керек. Эми Темирлан, мына ушул 21-кылымда, ушу 20-кылымдын аягында батыштын маданияты аябай көп таасирин берди. Ушул тасмалары, кино тасмалары аркылуу, өздөрүнүн ырлары аркылуу, ошол өзүнүн модасы, кийимдери аркылуу өзүнүн таасирин берип жатат да. Эми ошолор биздин жаштар ошол нерселерди алууга мажбур болуп жатышат. Эми ошол батыштын ушундай жаман таасиринен биз кантип кайтарсак болот да? Ошону жаштар өздөрү каалап аткан жөн койсок болобу? Жаштар өзү тандашты. Булар бул 21-кылымдын өнүккөн нерсеси деп жөн койсок туура болобу? Же ошондой батыштын маданиятын биз кайтарышыбыз керек кандайдыр жолдор менен? Бул мындай да, мисалы батыштын маданиятын карасаңыз, мына кыргыздын элибизди абдан бир башкача айтканда бир маңкурттук алып баратат. Бир сөз менен айткандачы, биздин өзүбүздүн жакшынакай маданиятыбыз бар да, мисалы кылымдарды картып келген көйлөрүбүз бар, комузубуз бар, жакшынакай аталарыбыздан келе жаткан мисалы тигил кылымдарды картып келген көйлөрүбүз, мисалы жакшынакай бүт эрежелери бар. Анан бул баягы эмне батыштыкы мисалы жеңил ойлуулук алып келип эле жанагындай жарым жылаңач болуп кийин эмне ошол кыздарыбыз турмушка чыкканда мисалы төрөбөй калышып атат, суук тийип, башка кылып, ошонун баардыгы келип туруп, мисалы бүгүн эртең эле таасир бере турган нерсе эмес. Бул көрдүңүздөр, бул баягы батыштын эзелтен ойлогон баягы саясаты десек да болот. Бул эмне башкача айтканда бир мусулмандарды санын кескин түрдө азайтуу түрдө. Буга мен ойлойм, өзүбүздүн жакшынакай биздин кыргыздын жакшынакай маданиятыбыз бар, эзелтен келгенбиз жана ушул маданиятыбызды өзүбүз татынакай кылып эле кастарлап алсак, биз эч убакта аркада калбайбыз. Эң алдыңкы Кудай буйрса мамлекеттерден жана маданият жаатынан дагы эң алдыңкы орундарга чыгабыз деген ниеттер бар буйрса. Темирлан, эми ушул бүт жерде эле дүйнө жүзүндө жаштар эки түргө бөлүнөт деп ойлойм да. Бирөөсү шаарда өсүп төрөлгөн жаштар жана элет жерден жашаган жаштар да. Эми ушулордун ортосундагы бир айырма бардай сезилет да. Эми ушул шаардык жаштар менен элет жаштарды бөлүп, ошону өзүнчө караган туурабы? Мисалы шаардык жаштар бир аз ушундай ичимдикке же башка нерсеге көбүрөөк тартылат, ал эми элет жаштары жок, көбүнчө имандуу болушат деп айтсак туура болобу? Бул эми бир көз караш менен караганга болбойт. Неге дегенде, мисалы 5 кол тең эмес да. Мисалы мен мындай өзүмдүн байкоомдо караганда айлыктарды эле сиз айткандай биринчи имандуу келишет. Эми бардыгы болбосо дагы бир канчалык деңгээлде имандуу келишет. Анан бул жака окууга өткөндөн кийин ата-эне жок да. Ата-эне жок, баягы өзүнүн түп тамырында жок эмнелери бар, жеңил ойлуу кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар. Анан ошолор эмне ата-энем жок деп эле кээде өзүмдү өзүм билем, өтүүм төргүлем деп башкача иштерди жасап жүргөндөр дагы бар. Анан эми шаардыктарды эле бөлүп койгондо дагы болбойт. Ушул шаардыктардын ичинен эле татынакай сабагын мыкты окуган, же болбосо жакшы имандуу, өзүнүн орду менен жүргөн, убакыт туура пайдаланганда кыздар, балдарыбыз бар. Андыктан мен ойлойм, баягы ушул Кудай өзү ошол бардык жаштарыбызга жүрөгүнө иман нурун берсин деп тилейт элек да. Анткени баягы иман болбосо ата-энең барбы, жокпу кыйын болот экен. Ошондуктан эң биринчи ушул дары, мен ойлойм, ушул иман суусу, иман
бир дараага керек го деп ойлойм да. Темир Алым, ушул иман жөнүндө сөз кылдыңыз. Ушул жаштарыбызды иманга чакырыш үчүн кандай жолдорду колдонсок болот да? Мына айтып атабыз, мечиттерде жума намазында жаш балдар чогулуп атат, жаш кыздарыбыз жума намазга барып атат деп мактанып атабыз. Бирок бул жагынан карасак, кылмышка көп кирип кеткендер да көп болуп атат да. Эми ушул мечиттен тышкары дагы жаштарды ушу имандуулукка, адеп акылыкка чакыруу кандай жолдору бар да? Мынакей ушул мына сиз айткандай иман деп кетпедикпи? Иман деген бул баягы мисалы Кыргызстанда эле эмес экен. Бул иман, ушул карасаңыздар, азыр иманды беребиз деп, жеткизебиз деп Казакстан, Өзбекстан, башка кошуналарыбыз, башка өлкө бардыгы ушул маселени биринчи орунга коелу деп аракет кылып атат. Мына карасаңыздар, өзбектерди карасаңыздар, фильмдер менен, казактарды карасаңыздар, фильмдер менен, ырлар менен, башка дагы бир моралдык жактан таасирлерин тийгизип атат. Анан бизде дагы мисалы ошол мындай карай турган болсок, ошол азыр Кудайга шүгүр, менин көз карашыма караганда Кудайга шүгүр, неге дегенде жума намаздарда билинип атат да, бир 90-95% жаштар түзүп атат. Бул не дегендик? Маселен, ошол жаштарыбыз ошол жерге барып, мечиттерден жакшы сөздөрдү угуп, Курандын котормолорун, башка хадистерди үйрөнүп, мен ойлойм, булар эми баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт го кыргыздарда. Ансардай Кудай буйрса биздин өлкө дагы ушул имандуу, күчтүү өлкөлөрдөн болот деп айтсак болот да. Анан эми баягы ошол жаштарыбыз буйрса иман суусун татып калды. Жакшы. Бул деген чоң өзгөчөлүк, чоң утуш десек дагы болот. Мисалы, мен бир окуучум бар, келип айтат, агай дейт, мечитке барып ушундай ата-энени сыйлоо жөнүндө жакшы сөз уктум дейт. Бая бир молдодан уктум дейт. Анан ата-энең намаз окуйбу, башка кылабы десем, жок дейт. Ошолорду келип баягы өзүнүн тилинде айтып бериптир. Анан жүрүңүз, барыңыз деп атасын эриштип барыптыр кийинки жумага. Анан ошолдон угуп дейт, кийинки жума күнү барса арак жөнүндө айтып бериптир. Айтып берген экен, той атаң, биз убакыттын баарын жөн эле кетирип жүргөн турбайлыкпы? Ден соолугубузга мынча зыян болот экен деп, анан ошол арагын таштап, азыр намаз окуп калды дейт. Үйүбүздө тынччылык дейт, мына уруш чатак деген жок дейт. Карабайсызбы? Бул деген жакшы да. Мисалы, ар бир үй тынчтыкта, бакубатчылыкта жашаса, бул мамлекетибиздин тынчтыгы десек болот да. Демек ушу ата-эне өзлөрү тарбиялуу, өзлөрү иманында жүргөн болсо, демек өзүнүн балдарына, жаштарга эмне ушул туура тарбия берүүгө багыт түзөт экен. Эми ата-энебиз тарбиясы болбосо, жаштарыбыз дагы эмне ошол аганы көрүп мүнөзөт дегендей эмне, эжени көрүп сиңдиришет дегендей, ошондой дегендей эмне, жанагындай бири-бирин туурап, жаманды туурап, жакшыны туурап дегенде ошондой болот экен. Эми биздин жаштар, биз айттык, жана мечиттерде, башкаларда биз эмне иман үйрөнүп атат деп. Эми баягы башкача айтканда современный, заманбап жолдор менен жаштарды адеп акылыкка чакыруу жолдору барбы? Сиз кандай жолдорду колдоносуз, мисалы, мечиттен тышкары? Жакшы. Биз мисалы биздин ошол негизги биздин баягы тарбия иштерибиз, маселен ошол жогорку окуу жайларда, орто окуу жайларда, колледждерде, училищаларда, орто мектептерде, мисалы ошол жерде биз ошол ата-эне жөнүндө фильмди коебуз. Роликтер бар. Мисалы ата-энени баягы сыйлоо жөнүндө жана башка. Же болбосо дагы ар кандай фильмдерибиз бар. Ошолорду коюп, анан окуучулар ошону көрүп, анан дискуссияларды уюштурабыз, диспуттарды. Ошолорду көрүп, балким бирөөлөр туура эмес дейт. Бирөөлөр анан ошодон ичинен талаштан тактык жаралат деп, анан ошонун аягында жакшы жыйынтыктар болуп атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ушундай баягы акындарыбызды чакырып, мисалы мына биздин бир нече акындарыбыз бар, мисалы Азамат, Алы, ошол акындарыбызды чакырып, аларды ырдатып, ошол талим тарбия жөнүндө ырларды ырдатып, бул дагы чоң өзүнчө бир тарбия экен. Анан жанагындай КВНдерди уюштуруп, жогорку окуу жайлардачы, ошол мисалы саламдашуу, мисалы ата-эне жөнүндө ырлар, мекен жөнүндө ырлар деги эле ушул интермедиалар бардыгы, мисалы адеп акылак жөнүндө болсо. Оюндар, мелдештер, мисалы конкурстар өткүзөбүз бардыгын, мисалы спорттук мелдештер, футболдор, мисалы ошонун бардыгы эмне чоң тарбия экен. Карасаңыз. Демек мечит аркылуу гана эмес, спорт оюндары менен дагы. Албетте. Биздики мечитке эле
такалып калыш эмес. Эмне сыртта коомдук жайларда ошол баягы эки окуу жайдын балдары менен кыздарын уюштуруп, жанагындай конкурстарды, мелдештерди, футбол оюндарын уюштуруп, жакшынакай белектерибизди коюп, ошол жерден жакшынакай тарбияларды дагы берсек болот экен. Темирдан суроо келиптир, Аралбай деген телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Эмне себептен улуу муун өзү арак ичип турса, жаштар кандай оңолмок? Сиздин оюңуз кандай дейт? Абдан жакшы суроо бериптир. Ошол Аралбай айтканында жөнү бар. Неге дегенде, мисалы мен билем ушул 4-5 жыл мурда ушул биз көлгө барсак, көлгө барып эмне кылсак, ушундай башка жерлерге барсак деле, элет жерлеринде ушун арак ичкен аталарыбыз көп болчу. Анан ошолорду баягы бизде окуган балдары, достору, башкалары мен келечекте ушул элиме жериме барып кызмат кылам деп, ушул алган илимимди элге берем деп, азыр азайып калды. Жок эмес, азайып калды. Бул эмне? Бирок өзү мисалы айткандай, сиз айткандай баягы тигил телегөрүүчүбүз суроо берип атпайбы? Өзү арак ичип турса, ал кайсы тарбияны берет? Мисалы, күмөндөр айткандай, өзүң мас болуп туруп ичпе, Абдулладей болуп каласың десең, балаңа да мисалычы таасир этпейт. Анан бул жерде дагы бир чоң эмне бар да? Маселен, ошол арак ичкен үйдү алалы, арак ичкен үйдү. Баласы, ошол апасын урса, же атасы эмне кылса, сыртка чыкканда ошол кичинекей бала ошону туурап ойнойт экен. Карасаңыз. Анан намаз окуган үй бүлөнү алалы. Ошол жерге барсак, баягы атасы же чоң атасы намаз окуп эмне кылат? Ал дагы сыртка чыкканда намазын окуп, ушинтип ойнойт экен. Башкача айырмаланып турат да. Анан тамек оюндарында чыгат ошол. Ошол чыгат. Анан тамек чеккендер болсо, кичинекей чубукты сындырып алып, баягы тамекини туурап, ошентип чоңоет да. Көрдүңүзбү? Бул жерде тарбия кандай кетип атат. Анан дагы бир биздин бир ойчул данышмандарыбыз бир суроо бериптир. Баланы канча жаштан тарбиялаш керек депчи. Десе, бирөөлөр туруп, баланы 3 жашынан дептир. Десе, кечиктиң дейт да. Анан экинчиси туруп айтыптыр, баланы эненин боюнда болгондо энебиз тарбиялаш керек депчи. Десе, дагы кечиктиң дейт. Жок болсо каяктан тарбиялайбыз дейт да. Десе, анан жок мындай экен. Кыз менен жигит таанышкан күндөн баштап дейт, өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла дейт. Кантип дегенде, ошол сүйлөшүшкөн кыздын келечекте эне боло турган кыз, мисалы, арак ичпесин, тамеки чекпесин, наркотикалык заттар менен башкалар менен колдонулбасын. Көрдүңүзбү? Тарбияны өзү кандай болот? Бизде азыр мунжумайыптар да көбөйбөдү. Ошонун баардыгы ушул нерседен келип атат. Анан мен студенттерге айтып калам, студенттериме эмне деп, бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, бүрсүйүнкү жеңелер, андан бүрсүйүнкү энелер, тайнелер силерсиңер депчи. Бир силерди мен баягы ушул кыздарды дегеле ушул аял затын эмне бир мектеп же болбосо бир жогорку окуу жай катарында элестетем. Неге дегенде, ошол жерден канча деген окуучулар же болбосо студенттер бүтсө, илим алып бүтсө, өзүнчө бир мамлекет болуп атат. Анан Кудай буйрса ушул кыздарыбыз дагы эне болуп, 5 балким Кудай буйруган балдарды тарбиялайт. Көрдүңүзбү? Энеге жакыныраак болуп атпайбы? 9 ай эне көтөрөт. Андыктан эмне? Биз ошол баягы энелерибиз таза болсо, коом да таза болот экен. Андыктан ошол баягы көрдүңүзбү кандай сонун нерсени айтканда? Андыктан баягы ошол баягы энелерибиз таза болуп, ошол келечекте мына еврейлер карасаңыз, үйлөнүүгө калганда 2 жыл калганда өздөрүн даярдайт экен. Ушул бүт баягындай арам нерселерден сактанып, азыр техника жагынан, илим жагынан, башка жагынан алдыга озуп кетпеди. Анан бизде кээде баягы айрым замандаштарыбыз бар, үйлөнгөндөн баштап жана жинди судан ичет, анан кийин аягы результат ушундай нерсе болуп калып атат. Жанагындай мунжумайыптар, бүт бул баягы канга таасир этет да, көрдүңүзбү? Ошондуктан мен ойлойт делем, суранып да кетем. Анан алкоголдуу ичимдиктер жана чылым жана башкалар деген о китептечи. Карасаңыз, ушул китепте абдан окумуштууларыбыз чоң мээнет кылып жазыптыр. Ушуну окуп атып, жылында мисалы тамек чеккен 100 аял киши боло турган болсо, ошол тамекинин себебинен 4,5 миң бала чарчайт экен. Карабайсызбы? Бу деген кандай жоготуу? Бу деген чоң табылыш жоготуу. Карасаңыз, ошондуктан ушул
мен айтат элем баягы бизде мода кылып калбадыбы, мода же болбосо дагы бирөөлөр бир максатта бир арыктайын деп чегишет экен, эми арыгандай. Ошондуктан баягы пайгамбарыбыз айткандай ар бир амал ниетке жараша болот дептир. Ошондуктан ниетти бекемдеп, тамекиси жок эле арыктап, же болбосо тамекиси жок эле жакшынакай өмүрүбүздү ушул аманатты Кудай тала берген ушул ден соолугубузду бекемдесек, спорт менен бекемдесек жакшы болчудай. Нурбек деген телекөрүүчүбүз мындай суроо берип жатат. Сизди сурап жатат, бир аялыңыз барбы, намаз окуйсузбу, балдарыңыз барбы, жана кай жерденсиз деп. Нурбек деген телекөрүүчү. Чоң рахмат Нурбек. Намаз окуйбуз, Кудайга шүгүр. Келинчегим бар. Ушул Талас областына караштуу Кара Быр районунан. Кийинки телекөрүүчү ушул ислам шариатка жараша суроо бериптир. Эгер колдон келсе жооп берип койсок. Асел деген телекөрүүчүбүз даарат сынганда келме келтирсе болобу? Даарат сынгандабы? Эми кайсыл жерде сынганда? Мисалы, даарат сынганда эми эгерде сырттан эме болсо келме келтирип, анан кайра дааратын жаңылып алса болот, ал эч нерсеси деле жок. Кийинки телекөрүүчүбүз бүгүнкү күндө жаштар эмне кылып адеп акылактуу болуш керек? Анын үчүн адеп акылакты када салт, ата бабасынын када салтты тутунуш керекпи же шариатты тутунуш керекпи деп жаздыр. Алдан жакшы суроо экен. Ошол аталарыбыздын да када салтын унутпашыбыз керек. Анан шариатыбыздын дагы мынакей татынакай биздин Кураныбыз бар да. Карасаңыз, кылымдарды карытып келген. Ошонун негизинде мисалы карасаңыз, миллиард деген биздин миллиарддаган мусулман бир туугандарыбыз ошонун негизинде мынакей иш алып келатат. Көрдүңүзбү, кандай сонун закондор бар. Бул баягы Куранда ошонун баягы маанисин алып окусак, ошол маанисине баа берсек, абдан сонун бизге ошол үй бүлөбүзгө, коомдук жайларда болгон этиканын баардыгын ушунун ичинен тапсак болот. Ичинде математика бар, химия бар экен, сонун нерселер бар да, карабайсызбы? Андыктан ошол баягы эки жагын тең алып туруп, анан кошуп дагы эмне алсак, дагы сонун бекемдеп жакшы нерселер болот. Эми ушул ата бабасынын када салтын суроосуна дагы бир суроо туулуп атат. Ушул кандай када салттар менен биздин жаштарды тартууга болот да? Када салттарыбыз көп. Баягы шариатка дал келген, же негизи эле шариатка дал келбейт, бирок терс таасирин тийгизбеген када салттарыбыз бар. Эми ушул кандай када салттар менен, оңой када салттарыбыз менен жаштарыбызды тарбияласак болот да, мисалга алып. Мисал ала турган болсок, баягы билесиздер, бизде жандай оюндар бар го. Ордо оюндары бар, билесиздер. Ата-бабаларыбыз адан ордо атып, бул дагы одан сонун адамдын ден соолугуна пайдалуу экен. Анан ошол жерде эле чүкөлөрдү санап атып, адан математика жагынан дагы одан адамдын мээзине атака берет экен. Анан кызыгуу менен абдан эмне алат го, мынакей, бу дагы чоң жакшы тарбиялык жактары бар. Анан мисалы жандай терс көрүнүштөр жагын эмне алсак, мисалы кээде бизде баягы када салттарыбызда да аша чаап кеткен жерлери бар. Мисалы жандай адам каза болгондо же болбосо бир үйлөнүү тойлорунда, жакшылыктарда жана антип мен бир фактыны келтирип кетейин. Жакында ошол 3 ай мурун бир биз туугандарыбыздын үйүнө барсак, ошол жерде мындай маселе болду да. Эки жигит, кыз жигит болуп үйлөнөт. Анан үйлөнүп той берет. Анан ошол тоюнда 80 миң сомго арак алышыптыр. Президент, айыл өкмөтү, депутат деген арактарданчы. Анан алып, анан той беришет. Анан кийин той бүткөндөн кийин баягы кыргыздарды узатуу деген бар го. Анан узатып чыгат. Узатып чыгып эле баягы башкача айтканда баланын карындашын ошондо кудасы узатып чыгат да. Ошол жерде чыгып, анан баягы ичишип алган. Абдан чоң скорость менен айдап бара жатып, көргөндөр бар экен, абдан ошо каза болду да. Каза болуп, ошондо 2 жаштын тең бир туугандар каза болду. Карабайсызбы? Анан кыздын ата-энеси айтып атат, күйөө алабыз кара жолтой экен депчи. Көрдүңүзбү? Анан тигил берки жолдошунуку болсо, баягы күйөө алабыз, келинибиз кара жолтой экен деп атат. Көрдүңүзбү? Бул жерде эмне? Бул жерде шариатта түздөн түз арам нерселер болду да. Арак ичип ошол каалоо тилектин баардыгы кабыл болбой калды. Көрдүңүзбү? Анан ушундай аша чаап кеткен жерлер бар. Ал жерде кыз менен жигитте эч күнөө жок. Карабайсызбы? Ошону мисалы ошол кылып аткан той ээлеринде болуп атпайбы? Карабайсызбы? Ошондуктан ошол нерселерди, арам нерселерди кылбасак, анан Кудайга жакпаган иш болуп калды бул жердечи. Ошондуктан баардык нерсе
ошол шарият негизинде дагы салттарыбызда жанагындай жакшы жерлерин алсак жакшы эле болот. Анан жанагы мисалы өлүгү жатканда дагы аркасы арак менен болуп кетип атпайбы? Ачууну ачып азат деп, эмне абдан дагы өлүмдүн аркасынан өлүм болгон учурлар бар. Мисалы мына былтыр эле бир